калыптандырып туруп, анан бара анан кийин силерге көпкө укуктарды бербейлиби? 2 күнгө созулган элдик курултайда жалпы 150 делегат сөз сүйлөдү. Убактысын туура пайдаланып, президентке конкреттүү сунушун ачык жеткиргендер болду. Ошол эле маалда трибунадан жеке маселесин айтып, убактысын текке өткөрүп алган делегаттар да кездешти. Өнүгүүгө карай кеткен жолубузда өзгөчө жарык берген биздин прожекторубузду айткым келет, Садыр Нуркожоевич, сизде. Мени кабыл алып, азыр башын ийкеп койчу элдин көзүнчө. İlkegen yok ha? Kavul aldı. Mına. Курултайда жалпы 2000дей сунуштар айтылып, өлкө башчысы суроолорго жеринде жооп берип жатты. Делегаттардын трибунадан көтөргөн көйгөйлөрүн президенттен тарта укук коргоо органдары, министрликтер, депутаттар 2 күн бою соңуна чейин угуп отурушту. Мында сын айткандар, колдоого алгандар дагы болду. Үйдө отуруп алып добуш бергендей убакытка жетебиз. Азыр бизде добуш берүүнү бюллетенди бурдап койду, бирөөнүн добушун экинчиге салып койду деген эч кандай андай болбойт. Мүмкүн эмес андай. Таптакыр мүмкүн эмес. Бир гана проблема калды. Эл добушуңарды сатпагыла, сатып алам деп келгендердин бетине түкүргүлө. Курултай делегаттарынын басымдуусу алардын ыйгарым укуктарын 1 жылга кеңейтип, мыйзам менен бекемдеп коюу талабын коюшту. Мында эл көйгөйүн чечүүгө көзөмөл күчөтүлөт деген таризде. Чырпыкбек Ударбеков учурда делегаттар 2 күндүк почта кызматынын гана милдетин алып жатат деп эсептейт. Бирок биздин 2 күндүк мандатыбыз бул поштальондун гана иши болуп атат. Алып келебиз, катты тапшырабыз, ошо менен биздин миссиябыз бүттү. Урматтуу Нурлан Шакиевич, мына ушул жердеги калайык калк эл ишенген, эл келип атат. Ушул жерден мына силер 90 депутат болсоңор, бу жерде 700 киши силерге колуңарга кол, бутуңарга бут болуп берет эле. Ушуга тоскоолдук кылбай, макул болуп 1 жылдык мандат берсеңер, элдин тагдыры көп чечилет эле. Элдер кабинеттер, мен курултайдын делегатымын. Мен бу жерде деген өкүл болуп турушум керек деп туруп. Анан бара машине сурайт, анан бара дагы башканы сурайт дегенде. Анан ошон үчүн мындай калыптаналы, курултайды калыптандыралы абдан жакшы кылып туруп. Анан качан гана даяр болгон кезде, аң сезим ошо курултайчылардын, делегаттардын ошондой болгон кезде анан кийин праваларды бербейлиби, 1 жыл эмес, балким 2 жыл, 3 жылга чейин өтүп кетебизби. Экинчи элдик курултайда да бул маселе басымдуулук кылган. Курултайчыларды жогорку кеңеш атаандаш көрүп жатканы да белгиленген. Бул багытта мыйзам коомдук талкууга да коюлуп, артка кайтарылган. Анда 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, аларды 1 жылдык мүнөткө шайлоо сунушу жазылган. Ушул делегат, ошол жерде мен делегат элем, курултайдын мүчөсү элем деп эртең ошол жакта акимге, губернаторго, айыл өкмөттөргө андай тоскоолдук жаратпасын. Аларга барып үстөмдүк кылып, бир кадр маселесин чечем деп кыргызчылыкка салып койбосун деген гана бир коркунуч болгон. Анын бүгүнкү күнү мисалы ал жерде отуруп алып, кадр маселесине киришип кетип, же бир башка бир маселеге киришип кетсе, анда такыр эле биздин курултайдын түпкү маңызы жоголуп кетмек да. Мындан сырткары баяндамаларда делегаттардын көбү жолдорду оңдоо, ооруканаларды куруу, суу тартыштыгы сыяктуу жергиликтүү маселелерди көтөрүү менен чектелди. Бала бакчаларда тарбия көрүп, анан мектептердин айтып атышпайбы, жанагы билим берүү министрлигине эң көп кайрылуу болуптур. Ошол жанагы авариялык мектептердин абалы жөнүндө, эми мектепти жылытыш керек, мектепти баягы ремонттоо кармап туруш керек. Бул майда барат көрүнгөн менен чындап эле ошол мамлекетти өнүктүрүүдө билим башкы орунда тургандыгы жөнүндө бул элдин канча дагы ошол көйгөйү бар. Эми мен айтат элем, ошол курултайга барган адамдар баягы кесипкөй саясатчылар эмес. Канча дагы элдин ичиндеги ушул көйгөйлөр, демек мамлекеттик бир мындай олуттуу саясатка айланыш керек экендигин мындай көрсөткүлөр келди деп айтсак болот да. Жергиликтүү бийликте чечүүчү маселелер курултайда көтөрүлүшү аким, облус өкүлдөрү жана мэрлердин натыйжасыз аракети катары сыпатталууда. Болгон чочуган сөзүнчө эле этияттанып, баягындай болгон айтсаңыз, жок деп бар дешей, башка эмне дейт мисалы, туурабы? Бизде болгон делегаттардын канааттандырарлык деле бар. Анан канааттандырбаган деле бар. Мисалы бизден деле анча-мынча айыл маселелерини айтпагандар бар. Эми общий чоңалай боюнча айткан болсо, мен чоңалайдан болом. Анан өз айылынын ичиндеги коюлбаган маселелер деле болду. Курултай боюнча деле менин пикирим түз, бирок эми кээде баягы элде ашыкча нерселер деле сүйлөнүп кетип айтылып кетип атат. Бирок эми жогорку кеңешке
деле айтылып элатат, ортого салынып элатат. Баштагыранда өзгөрүү бар деп ойлойм. Şu vaqtlar tarih oldu. Oturup sözü kıskırtıp, mene tüpçeleyip çıkarırıp, kayra birini alıp. O sana 2 gün emas 3 günge çoğusturup, toğluk eldini göy nugup, jaksılar neme kılsa, o sana jaksırak bolu degeninde. Yani bu yerde kurultayga barganların göğü düşünbeyt, kimge kanday kagazlar tapşırat. Her türlü adamlar vardı. Negizi yemi, bundan karap dursan, içinde bazı ilgerki çinonikler oturat da. Anan yemi, param degenler dağıla kalıp kaldı çamamda. Özü, bundan karasan, kızmat iştegenler barganda verli. Курултай Кыргызстанда 3-чү ирет өтүп жатат. Ага жалпы аймактардан шайланып барган 700 делегат катышты. Белгилей кетсек, былтыркы жылкы жыйында ГЭС куруу, суу маселеси курч көтөрүлгөн. Андагы айтылган сунуштардын 70% аткарылганы белгиленди. Алмогүлерке Багызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.